Assalamu алейкум. Назарыңыздарда қайран әлі базар жоқ каналы. Бүгін 23 май 2023 жыл мен Бишкек шары Горький жана Кардаринский көчесінің кесішінде тұрам. Тағырақ айтқанда Горгайының жанында жүрем. Тоғындар ушул жақтан бираз эле түндүктү карай басып, оң тарапка бурулганда Матрасова көчөсү 1А дарегинде сатылуучу бир 2 бөлмөлүү квартира бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Ушул Горгайын жанынан эле түз түшүп оң тарапка буруласыздар туугандар. Анан бул жерден шаардын бурчусуна жүргөн автобус, троллейбус, маршруткалар бар. И бираз эле чыгышты карай жүрсөңүздөр Алматинка көчөсү, батышты карай жүрсөңүздөр Правда болуп калат туугандар. Так, анан Мадина базарына деле сиздер жакын болуп калат туугандар. Бул сатылуучу квартирабыз Мадина базарына деле жакын. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин сиздер. Күн сайын Бишкек шаар Чүй областынан сатылуучу квартира, үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей бул коросу туугандар. Алды тарабында ушундай кенен жай, жана бул көп кабаттуу үйдүн арты тарабында деле жай бар экен. Так, отурганга жай, машина койгонго жай туугандар. Эң эле жаккан жери ошол туугандар. Бул жакта Мадина базарында деле жакшы бат барып келе аласыздар. Түз түшсөңүздөр, Аламедин базарлары деле анча деле алыс эмес. Центральный мечит жакын. Мына ушундай азыр эми кирип мен калган маалымат берейин. Мынакей бул подъездин негизи кирүүчү эшиги. Бул мынакей ушундай кире бериш экен. Андан ары бул жактан тепкич менен 3-чү этажга чыксаңыздар, сатылуучу квартира жайгашкан. Мынакей бул 3-чү этаж туугандар. Түз эле коридор менен келсеңиздер. Мынакей бул эшикте бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Мынакей туугандар, бул 2 бөлмөлүү квартирабыздан кире бериши. Так, киргенде оң тараптан мынакей ажаткана жана душ, ванна. Көрүп турсаңыздар, ремонт, дуалдар, кафель, полдор деле кафель, раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр туугандар. Андан ары бул жакта кухня жана тамактануучу бөлмө. Мынакей кухонный мебелдер, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана үйдүн түштүк батышынан терезе орнотулган. Үй ээсинин айтуусуна караганда негизинен кыш айларында деле ушул жактан күн тийип, күн болушунча өзүнүн салымын үйдүн жылуулугуна кошот экен. И 30 квадрат метр болгон 2 бөлмөлүү квартирабыз. Бул жак кухня болсо, бул биринчи бөлмөсү. Мынакей көрүп турсаңыздар, ремонт, батыш тараптан терезе, отопление, теплый пол экен, суу бар, свет бар, жана ошондой эле газ келген, киргизүү керек. Айта кетчү нерсе, свет өчпөйт туугандар. Тегерек четте могу жерде бир заводдор менен бир экен, суу деле эч качан өчпөйт, ошол завод менен бир болуп. И дагы бир жакшы жери свет арзаныраак. Ушул теплый полдор иштетилип, бардык электрический плиталар иштетилгенден кийин деле айына 200 сом кыш айларында чыгат дейт үй ээси. Жана үй жылуу туугандар, теплый пол менен деле өтө жылуу болот экен. Андан кийин бул жакта мынакей экинчи бөлмөсү. Бул бөлмөнүн деле чыгыш тарабынан, батыш тарабынан терезе жана дуалдары көрүп турсаңыздар, ремонт. Мынакей полдор ламинат, теплый пол. Мына ушундай туугандар. Мынакей. Дагы эмне маалымат? Документи мынакей. Техпаспорту бар, келсеңиздер дагы толугураак түрдө квартира ээси сиздерге көргөзүп берет документтеринен. Калган маалыматтар болсо айтып берет туугандар. Бул 30 квадрат метр болгон квартирабыздын баасы $30,000. Бир аз арзандатуу болот дейт. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, келип көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан бул квартирабызга жакын жерде жана айткандай Мадина базары, бул жагы Лев Толстой көчөсү, бул жагы Правда көчөсү, мектеп садиктери деле жакын жерде бар туугандар. Анан сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.